Улуттук банк Насияны чет элдик валюта менен берүүгө тыюу салууну сунуштап жатат. Демилге экономиканын басылып кетишин азайтуу максатында көтөрүлүүдө. Учурда Улуттук банк тыюу салуу тууралуу демилгени парламентке сунуштады. Эгер эл өкүлдөрү сунушту жактырышса, өлкөдөгү банктар насыя берүүнү улуттук валюта менен жүргүзүп калышат. Жаңычылдык абалдан чыгууга көмөк көрсөтө алабы? Кабарчыбыз Нургазы Жайнаков серепчилер менен иликтеп көргөн. Бүгүнкү күндө АКШ долларынын курсу 76 сомго чейин көтөрүлдү. Мындан доллар менен насыя алгандар төлөөдө кыйынчылыктарга учуроодо. Ошондон улам Улуттук банк насыяларды чет элдик валюта менен берүүгө тыюу салууну сунуштап чыкты. Ал вопросу деген бүгүнкү күнү Улуттук банк мындай официально көтөргөн жокпуз. Ал вопрос деген эми бул кийинки күндөрү балким элдин эмесине кароосуна чыгып калышы мүмкүн деген гана вопрос болуп атат да. Ошол жанагы долларовый кредиттерди элдер жанагы кыйналып чөгөлбөй атат деген вопрос болуп атпайбы азырчы. Ошого жараша анан деген жанагы банктарга жанагы ошол доллардын ордуна сомдуу кредит берүү боюнча гана маселе. Адамдар бир сом менен алса жакшы болот эле. Азыр доллар көтөрүлүп кетип түшүнбөй атат дагы. Баягындай болуп атат да. Адамдарчы ошо түшүнбөй атат. Анан көрө бир сом менен алып, сом менен берсе жакшы болот эле. Мен оюм ушул. Мындай сунуш ишке ашып калса, сомдун куну өсүшү мүмкүн. Бирок коммерциялык банктардын капиталдары чет элдик валюта менен болгондуктан анын баарын сомго которуу түшүктүү. Ошону менен катар эле бул жараян көп убакытты талап кылат дешет банк өкүлдөрү. Эң жакшы жагы эгерде Кыргызстанда жалаң эле башка чет өлкөлүк валюталар колдонулбай, национальный сомубуз колдоно турган болсо, бир четинен биздин оюбузда сом күч алат деп ойлойбуз да, сом күч алат деп. Кыйынчылык жактары коммерциялык банктардын чогултулган депозиттери, определенный суммалары бул валютада чогултулган да. Ошол валютаны кайра сомго айландырып, элге кредит катары берерде сомго айландырганда бул курсовая разница чыгат дагы, сомдун проценттин ставкасы кичине көтөрүлүшү ыктымал да. Серепчилердин айтымында Улуттук банктын мындай кадамдары карапайым калкка пайдасын тийгизиши мүмкүн. Бирок доллардын болуп көрбөгөндөй көтөрүлүшү Улуттук банктын стратегиялык саясатынын алсыздыгынан кабар берип турат. Албетте баягы калкыбызга аз да болсо бир жеңилдик болобу деген сөз. Бирок Улуттук банк абдан эле көп кечикти деп ойлойм. Себеби дегенде мына көптөн бери эле диверсификация кылып келатат улуттук валютага баягы түшүп кетти деген таризде. Бирок канчалык мына 32 миллион долларды бир 10 күнүн ичинде эле диверсификация кылып рынокко чыгарды. Бирок жетишерлик деңгээлде эффект болгон натыйжа берген жок. Өлкөбүздө АКШ долларынын курсу күн санап өсүүдө. Бүгүн бир суткада эле 2 сомго чейин көтөрүлдү. Бишкек шаарындагы акча алмаштыруучу жайларда 1 АКШ доллары 76 сом болсо, Улуттук банктын расмий курсу 73 сом 43 тыйынды түздү. Бул баа мындан ары да көтөрүлүүсү айтылууда. Нургазы Жайнаков, Жыргал Абдыжалил уулу, Ынтымак.